Анан кыш келет, кыш. Проблемалар, кыйынчылыктар, кризис, өзгөрүүлөр, сыноолор, карызга батуу, текшерүүлөр ар кандай органдардын. Достордун таштап кетүүсү, досторун көрө албай, жаман көрүп, сиз менен сүйлөшпөй калуусу, же болбосо сиздин артыңыздан ар кандай сөздөрдү айтуусу, мына бизди байып алып, чегиликке жетип алып, бизди тоотпой калдың дегендей шылыңдаган же тийишкен сөздөрдү уга баштайсыз. Ага көңүл бурбаш керек экен. Ошол учур кыш экен. Достордун предательство, же командаңыз адамдардын предатели болуп кетип калышы, же болбосо ар кандай жаман учурлар болот. Бул жашоодо сөзсүз мындай учурлар болот экен. Бирок кыш эч убакта айтып келбейт. Ал жай учурда келип алышы мүмкүн. Күз учурунда да келип алышы мүмкүн ал. Жаз учурунда да келип алышы мүмкүн ал нерсе. Ал нерсе айтпай келет экен кыш. Кыш айтып келбейт, качан болсо да келе берет экен. Бул эмне мезгил экен? Бул учурда эмне кылыш керек экен биз? Проблемалар, кыйынчылыктар, кризистер, өзгөрүүлөр, сыноолор болгондо, карызга батып кетүү болгондо, жаңы планка кое алып, ошону жасай албай калдыңыз. Менде ошондой болду. Чоң ката мен чоң региондорго чыга баштадым, чоң шаарларга чыга баштадым. Ошол күчүм жетпей калды, Жана менин системам даяр эмес экен эле, мен даярдап ойлоп, ушундай адашуулар болду. Бирок ошол мезгилде сизге ойлонуу мезгили болуш керек экен. Кайгыруу мезгили эмес, ойлонуу мезгили. Кайгы капа мезгили эмес, анализ кылуу. Эмне себептен болбой калды, эмнени оңдошум керек. Мен чарчап калдым, мен бүт жай бою иштедим, мына эми эс алууга мен достоймун деп эс алуу. Бирок эч нерсе кылбай отуруу эмес. Эс алуу дегенде активный эс алуу болушу мүмкүн. Күч топтоо болушу мүмкүн, Пландаштыруу. Мына мен жазында кантип эмне кылып эмне баштайм, кайсы жерин өзгөртүшүм керек, кийинкиде кантип эме алышым керек. Мына менде да кыш мезгили келди, мен бүт видеолорду тарта баштадым ошо кыш мезгилинде. Мен дальше кантип кыймылдашымды билбей калдым, кантип өстүрүшүмдү билбей калдым. Анан интернет аркылуу өсүү жолун көрө баштадым, башкаларды изилдеп отуруп, анализ кылып жүрдүм, ойлонуп жүрдүм, пландаштырып жүрдүм. Анан видеолорду тарта баштадым. Өзгөрүү, мен планды өзгөрттүм. Өзүбүздү өстүрүү учуру. Мына өзүбүздү өстүрүү. Мен видеолордун үстүнө иштей баштадым. Жана башкаларды изилдегенче өзүмдүн планымды түзө баштадым. Анан кийин видеолорум көбөйүп кетти, дүркүрөп өсүп кетти. Мына ошо видеолордун үзүрүн азырга чейин көрүп атам. Азырга чейин көптөгөн адамдарга рахмат айтып, видеолордун жардамы менен көптөгөн миңдеген адамдарды үйрөтүү шанс пайда болду менде. Мурун алар менен бетме-бет жолугушуп, аларды менен ошол шаарларга кыдырып барып, ошол адамдар менен бетме-бет жолугушуп гана үйрөтчү элек. Алар да ито келе алса, келе албаса, кийинки жолугушууга чейин деп коюп үмүттөнүп жүрөт элек. Мына көптөгөн видеолордун азыр үзүрүн пайдасын көрүп атам. Ошол видеолорду тартуу үчүн менде 2-3 ай кетти. Мына кыш мезгилинде. Мына азыр менде жаз мезгили жана жай мезгили болот. Түн бүтөрү менен күн келет, бирок эч убакта кыш болсо кайгырбаш керек экен. Кыш бүтөрү менен жаз келет. Ошон үчүн биз аны күтүп жүрө бербей, аракет кылып, пландаштырып, өзгөрүүгө аракет кылып, өзүбүздүн иштеп, китептерди окуп, видеолорду көрүп, изденүү жолунда иштей берсек, анан жаз келет, жазында менеттенип, жүгүрүп иштей баштайт экенбиз. Түн бүтөрү менен күн келет. Ошон үчүн сиз дайыма үмүттөнүңүз. Кыш келет, үмүттөнүп күтүп отура бербестен, ошону үмүттөнгөнчө өзүңүз жазга даярданып, жазды өзүңүз жашооңузга алып келе башташыңыз керек экен. Анан жаз келет, анан мотивация менен, кызыгуу менен дагы да иштеп, дагы үйрөнсөк экенсиз. Дагы жай бою менеттенип отуруп, күзүндө түшүмүн көрө баштайт экенсиз. Күзүндө дагы да отурбастан, дагы жазга даярданат экенбиз. Жана кышка даярданат экенбиз. Мына жашоо ушундай экен. Улам-улам жаңы планка коюп турат экенбиз өзүбүзгө. Ийгилик жолунда сынып калбаш үчүн деген укмуш сонун видео бар. Жаңыларга муну сөзсүз түрдө кеңеш кылыңыз командаңызда, жана өзүңүзгө элек болсоңуз, муну сөзсүз түрдө көрүңүз. Сынып калбаш үчүн эмне кылыш керек, жана кайсы учурда сынып калабыз, ошону сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. YouTube'дан жана наставниктен алып көрсөңүз болот. Дагы да лучше Джим Роннун сонун бир фразаларынын бири: лучше один раз достичь успеха, чем всю жизнь оправдываться, почему вы не смогли сделать этого, дейт. Мына бир жолу ийгиликке жетип алган оңой дейт. Өмүр бою ар кимге эмнеге жетпей калдыңыз, эмнеге мындай жашадыңыз, эмнеге мындай жашоого келип калдыңыз деген себептерди түшүндүрүп отурганын ордуна, өзүңүзгө түшүндүрүп отурганын ордуна, балдарыңызга ушул жоопко ар кандай отмазка шылтоолорду айтып отурганын ордуна бир жолу ийгиликке жетип алыңыз. Ошол жетет сизге. Мисалы үчүн элестетиңиз, арадан жылдар өтүп, балдарыңыз чоңойду. Балдарыңыз караса, коңшулар сизден жакшы жашайт балдар. Жакшы машиналарда жүрүшөт, жакшы машиналарда барып, жакшы жерлерде окушат, жакшы айталы кружокторго барышат, жакшы лагерлерге барышат. Бирок сиз аны бере албадыңыз. Сиздин балдарыңыз эмне дейт? Апам эмнеге биз, атайым эмнеге биз мындай эмеспиз? Анын атасы ушундай алып берет экен го, мага эмнеге жок деген нерсе суроолорду берет. Дети никогда не прощают неудачи дешет, орустарча. Сиздин балдарыңыз сизди кечире албайт. Бирок сиз ошондо балдарыңызга эмне дейсиз? Сиз айтасызбы, мен ошондо жалкоолук кылып койдум эле, өзүмө ишенбей койдум эле, коркоктук кылып койдум эле, булбай калабы экен колуман деп айтасыз. Сиз алар мындай деп алар жамандайсыз, бирок чынында ичиңизде билесиз. Сиз ошондо болгону аракет кылбай койдуңуз. Сизде жаз болуп атканда сиз ошондо менеттенип койбой койдуңуз. Сизде жай болуп атканда өзүңүздүн менетиңизди коргоп, аны да өстүрүүгө аракет кылбадыңыз, таштап койдуңуз. Жарым жолдо айталы. Же болбосо жарым жолдо эмес, даже баштабай койдуңуз, ишенишиңин аракетин кылбадыңыз.
өзүңүздүн ишенимиңизди өстүрүү аракетин кылбадыңыз. Керектүү видеолорду, керектүү ийгиликтүү адамдардын видеолорун көрбөдүңүз. Көрүп атканда сиз ар кандай атмосферада айтып атасыңыз. Им повезло да, мен ондой эмесмин да, мен жашоомдо андай эмес да, мен жашоомдо мисалы үчүн күйөөм колдобойт, же атам колдобойт, же апам колдобойт деп бирөөлөргө шылтадыңыз. Же болбосо сиз бирөөлөргө шылтаган ордуна мен жашоом ушундай, мен өзүмдүн балдарым эртең ийгиликтүү мендей жашоого келип калбаш үчүн, менен лучше жашаш үчүн мен азыр иштеп коюшум керек деп өзүңүзгө план койдуңуз. Жана мен каралыкта кыйналбаш үчүн азыртан жасап коюшум керек. Же болбосо сиз жаш болсоңуз, мен келечекте 30га 25ке чыкканда мен бай жашашым керек деп өзүңүзгө максат койдуңуз дагы иштей баштадыңыз. Те, кто презирают добившихся успеха за большие успехи, дейт, часто не знают, какую цену они заплатили за этот успех. Дейт. Они не могут видеть огромных разочарований, разбитых надежд или неосуществленных планов. Дейт. Көптөгөн мына ийгиликке жеткендерди жаман көргөндөр бар, жүрөт блатной болуп, ата салып берди да, жана башка дешет. Бирок алар ошол адамдын канчалык кыйынчылыктан өткөнүн, кандай жолдорду басып өткөнүн билбейт алар. Канча жолу бир нерсени жасап көрүп болбой калып, кайра жасап болбой калып, кайра жасап аткандарын билишпейт алар. Ошон үчүн алар өзүнөн өзү оңой келип калды деп ойлошот да, жаман көрүшөт. Те, кто презирает, видят только результат, дейт, не зная цену, а также причину, породившую успех. Дейт. Мына ошо ийгиликке жеткендерди жаман көрүп, же ичи тарып, же зависть болуп, ушундай болгон адамдар алар чынында канчалык чоң бааны төлөгөнүн билишпейт. Канчалык чоң кыйынчылыктан өткөнүн билишпейт. Канчалык көп убакыт иштеди ошонун үстүнөн билишпейт. Бизде да ошондой жашообузда болуп турат. Биздин тааныштарыбыз ичинде ошондойлорду көрүп турабыз. Ичи тарып, жандай көрө албай кеткен учурлар болот. Биздин кандай жолду басып өткөнүбүздү билбейт алар. Ошол эле учурда жаныбызда ошо билгендер да бар. Алар бирок ошончо кыйынчылыктан өтүп ошого жетти да деген нерсе. Кээ бирлер билет, кээ бирлер билбейт. Алар биздин болгон натыйжабызды көрөт да, а биздин басып өткөн жолду көрүшпөйт. Ошон үчүн алар оңой эле жетип алгандай болуп бизге ошондой сезилет. То есть биздин жашообузду ошондой сезет алар. Одно из разочарований в жизни состоит в том, что друзья покидают тех, кто начинает менять свою жизнь к лучшему. И ведь именно оставшиеся сзади будут говорить: он забыл нас теперь, когда живет хорошо. Это те, кто признал свою посредственность, кто сам выбрал остаться сзади. Сиздин досторуңуз дагы арасында сиз ийгилик жолун тандап, тынбай менет кылып, көптөгөн тобокелдерге барып, көптөгөн адамдар жок деген сөздү угуп, көптөгөн адамдардын шылдыңдаганын, ишенбегенин, күлгөнүн, үстүңүздөн күлгөнүн, ошол жолдон өтөсүз. Мен бул жолду көп эле басып өтөм да, дайым. Мисалы үчүн Бишкекке барып, мен группалаштарыма сунуш кылганда мен үстүмөн күлүштү. Канчалык адамдар. Мен ага көңүл бурбадым. Өздөрүнүн бизнес, бирөөсүндө бизнеси жок. Бардыгы бирөөдүн бизнесинде же бирөөдүн колунда иштейт. Бирок ошону түшүнүшпөйт, тоготушпайт. Мен айткан китептерди тоготпой эле коюшту. Ошол жолду басып өтүшүңүз керек болот. Ошол жолду басып өткөндөн кийин, ийгиликке жеткенден кийин, ал досторуңуз менен балким сүйлөшүү бир аз кызыгы жок болуп калат. Анткени алардын ой жүгүртүүсү башкача. Мен да группалаштарым менен мен жашоо жөнүндө сүйлөшкүм келбейт, мындай приколдошуп, мындай мелкий нерселерди сүйлөшөм. А жашоо жөнүндө сүйлөшсөм, алар менен сүйлөшүү кызыксыз. Анткени алардын ой жүгүртүүсү башкача. Алардын ой жүгүртүүсү мамлекеттен күтөт, алар президенттен күтөт, алар депутаттан күтөт. А сен өзүң эмне кылдың деген суроо койсом, аларга өтө неудобный суроо болот. Сен өзүң мамлекет өнүгүш үчүн, эл өнүгүш үчүн эмне кылдың деген суроодо берсең, жооп бере алышпайт, сени жаман көрүшөт. Ошолор менен сүйлөшүү кызыгы жок болуп калышы мүмкүн. Ошондо алар менен сиз көп сүйлөшкүңүз келбей калат. Аларга барган убактыңыз да жок болуп калат. Ошондо алар: "Он забыл нас теперь" дейт. Ал бизди унутуп койду, тоготпой калды да бизди байып кетип, жашоосун өзгөртүп алып, өзүнчө крутой болуп кетти да бизди тоготпой калды деген сөздү айтат. Аларга көңүл бурбаңыз. Алар өздөрү ошол кечеги жашоосунда калып калдылар. Алар ийгиликке умтулуу жолун тандаган жок. Андыктан алардын ой жүгүртүүсү башкача. Аларга капа болбоңуз, өзүңүзгө да капа болбоңуз. Сиз туура эле жолдо кетип атасыз. Болгону алар менен сиз досуз, кандай досуз? Сиз алар менен жашоо боюнча эмес, той, мареке жана башкалар боюнча досуз. Мына ошол жөнүндө сүйлөшсөңүз болот. Ал эми алар менен сериалды талкуулаганга убактым жок деп десеңиз, эч убакта капа болбоңуз. Биз көпчүлүк ийгилик жолунда кетип аткандар, ийгиликке жеткен адамдар, бизде да жашоодо ошол нерсе көп эле болот. Иллюзия айсберга дейт. Успех, мына айсберг. Айсбергти билсеңиз керек, деңизде чоң муз. Анын түбүндөгү музду көбүнчө көрүшпөйт. Корабльдер ошо түбүндөгү музга, могул сүрөттөн туура эмес болуп калыптыр сүрөтү, ал жайылып чоң болуп кетет. Ошо корабльдер ошо музга такалып анан сынышат да. Ошон үчүн айсбергтин көрүнбөгөн жагынан эйтет болду дешет да. Мына успех в виде айсберга дейт. Айсбергтин мына түбүндө настойчивый, мына кыйынчылык учурда настойчивый болуп, болбосо тынбай аракет кыла берип, кайра аракет кыла берип, акыр аягынан кичинекей ийгилик жарала баштайт. Ошого чейин тынбай настойчивый болуп иштеш керек болот. Көрүнбөгөн натыйжа үчүн иштеш керек болот да. Сиздин мына элестетүүңүздө гана чындал ийгилик жок болот. Неудача, ар кандай неудачалар болот. Ар кандай жана айттык, кыш айтпай келет дедик. Ошондой ошон кыш мезгили келип турат, тынбай келип турат. Ошол мезгилден өтүп кетүү. Ошол мезгилди жеңип өтүп кетүү. Жертва, ар кандай жертвалар болот. Кимдир бирөөдү жоготосуз, кимдир бирөө сиздин командаңызда иштеп жүрүп эртең жоголуп кетет бул командадан. Аябай больно болот. Сиздин жакын лидерлериңиз жок болуп кетиши мүмкүн. Жок болуп кеткенде жашоодо жок болуп кетпесин алар. Сиздин бизнесиңизде жок болуп кетет да. Ошондой учурлар болот. Разочарование болот. Кимдирбирөө сизди подвайт этет, кимдирбирөө сизди жөнүндө жаман сүйлөп коет, кимдирбирөө сизди тызылдатып, оорутуп,
орта турган сөздөрдү айтат. Сага канчалык жардам берсеңиз дагы. Ошол жолду басып өтүш керек болот. Хороший привычка мына жакшы адаттардын үстүнөн тынбай иштеш керек болот. Өзүңүздү кыстап, өзүңүздү заставить этип, өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, өзүңүздү давай деп атып жасатып отуруп, анан кийин жакшы адаттар пайда болот дагы, өзүңүздү кыстабай жасай турган болуп каласыз. Труд и усилие, мына натыйжа болбосо дагы тынбай менет кылыш керек болот. Мына жаз, башкалар ойноп, жазды карап отурат, сиз ошого карабай үйрөнсөп, тынбай менеттенишиңиз керек болот. Мисалы үчүн көптөгөн тойлорду, туулган күндөрдү жыйыштырып, көптөгөн анын ордуна көптөгөн жолугушууларды кылышыңыз керек болот. Көптөгөн видеолор тартышыңыз керек болот. Ошол мезгилди чыдап өтүш керек болот. Преданность делу, мына өзүңүздүн ишиңизге ишенип, болбосо башка бирлер ар ким сөз кылат, койчу бул болбогон ишиң деп ишенбес мамиле кылат. Туугандарыңыз согот болгондой мамиле кылат. Бизди койгулачы кантык ишиңерди деп бизди шылтыңдайт эле. Ушу фабирлигиң деген сөздү айтчу эле. Анан ийгиликке жеткенде мен керек болсо буларга жардам бергем деген сөздү айта баштайт. Бирок ошол жолду басып өтүш керек болот. Что люди не видят, деп атат, мына түбү жагында көрбөйт. А что люди видят? Мына жогоруда ийгиликке жеткенде анан натыйжаны көрүшөт. Ал эми ага сиз кантип жеткениңизди көбү көрүшпөйт. Андыктан жаңыларда сизден тынбай сурап турат, эми эмне кылдыңыз, эмне кылышым керек дейт. Сиз ушунун баарын айтып бере албайсыз ага. Болгону менеттениш керек деп коюшуңуз мүмкүн, жылмайып, Анан менин видеолорумду берип коет, ошол видеолорду көрүп отуруп алар да өсө баштайт. Бирок кимдир бирөө сизге завидовать этсе, кимдир бирөө сизге повезло десе, жана башка десе, сиз да эмесиңизде болсун, сиздин көрүнбөгөн иштериңизди алар көрбөйт. Эми мына сиз ийгилик жаратуу жолунда кетип атасыз, ийгилик жаратуу жолунан жазбаңыз, акырына аягына чыгыңыз, күнүмдүк планды жасап отуруп, сиз сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиз деп ишенем. Мына могул киши, сүрөттөгү кишидеги окшоп, акырына чейин жетпей калбастан, кетип калбастан, жарым жолдо таштап койбостон, аягына чыгыңыз, настойчивый болуңуз. Ийгилик болуп атса, болбой атса, азыр болуп атса, келечекте баары болот деп менет кыла берсеңиз, сөзсүз түрдө ийгилик жаралат.